көп суроо берилет, бирок бул суроолордун баардыгы сизге жаңылык эмес. Сиз бир канча тармакта иштегенсиз, тажрыйбаңыз көп. Бүгүнкү айтыла турган сизге суроо баардыгы сизге белгилүү. Менин сизге бере турган негизи 4 суроом бар. Сиз эми жаңы кабинет министрлигинин төрагасы болуп келдиңиз. Сиз өзүңүздүн алдыга койгон иш чараңыз, планыңыз бар да. Ошо мен берген суроолорду канча убакытта чече аласыз? Ошо кыскача эми пландарыңыз бар, ошо боюнча айтып берсеңиз. Биринчи, укук коргоо күч органдарынын айлык маянасы жана пенсиясын боюнча сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Буга чейин Акылбек Үсөнбекович дагы иш жүрүп жатат, жогорулатабыз деп, бирок аягына чыкпай кетти. Ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз, качан, канча айдан кийин көтөрө аласыз? Эң негизги бизде преемственность болуш керек. Мен ойлоп атам, кандайдыр бир жаңы программа эмес, бизде программалар бар. Бизде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин берген тапшырмалары, багыттары бар. Ошонун алкагында иштерди алып барабыз. Сиз айткан ички иштер министрлигинин айлык маянасы боюнча азыр иштеп жатабыз. Финансы министр менен дагы мына эмки жумаларда экономика министрлиги Данияр Токтогулович менен дагы бир отуруп, дагы бир сыйра кеңешип, ушу ички иштер министрлигинин айлык маянасын сөзсүз түрдө карайбыз. Бул тапшырманы Садыр Нуркожоевич да берген мага, талапкерлигимди коюп атканда. Айлыгын көтөрсөк, өзүңүз билесиз, пенсияга байланыштуу да. Байланыштуу болот да. Аны эсептеп, тактап, анан мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, эмдиги жылы мен азыр так айта албайм, балким январбы, февралдабы муну көтөргөнгө аракет кылабыз да.